Assalomu alaykum. Hozir biz videomizni qanday boshqa tillarga qo'ytirganda qaraymiz. Ana uchun biz Google Chrome'ga kirib, qadab jasangizlar chiqadi, YouTube'ga kiramiz. Kompyuterning versiyaga kiramiz telefondan. Bu yerdan Tворческая студияga kiramiz. Творческая студияда контентga kiramiz. Endi o'zizga kerak bo'lgan videoni qo'ytirsak bo'ladi. Biz men bu videoni qo'ytirayin. Videoni belgilab olamiz. Изменить базовый. Отсутствие причина отсутствия субтитра. Изменить киргиз. Карандашка. Субтитр кирдик. Эми ошол жерден копировать, изменить дегенди басабыз. Сүйлөгөн немелерибизди жазып аласыз. Keyin o'sha o'ngashimiz kerak ekan. Men сөйлөгөндөрүм которулганда башкача болуп калды. Ошол жерге туура сөздү жазып чыгабыз. Biz текстти изменить этип алдык, редактировать кылып. Эми опубликовать кылабыз буну. Или добавить перевод на другой язык дегенди басасыздар. Ошол жерден сизге керек болгон тилди тандай аласыздар. Мен русскийди тандайм. Жерге которуп чыгыш керек эле. Меники чыкпай калды. Башка тилге которобуз. Кыргызчаны субтитр кылып которгондо кыйла эле сөздөрдүн мааниси жоголуп кетет экен. Азыр мына англисче болуп атат. Эми кыргыз орусчага которобуз. Мынакей. Ушундай которулат экен. Эгерде орусча видео жасасаңыздар, туура которот.